башка эки дүйнөдө дагы, түбөлүктүү ахиретте дагы. Ушунун кабарын алып келген. Ошолорго түрдүү эскертме, эстетүүлөрдү Алла субхана ва таала пайгамбарыбыздын тили менен үммөтүнө жеткирген. Кудай менен байланышкан адамдар, Алла Таала менен байланышкан адамдар, Алла субхана ва таала аларга кандай бактылуулуктарды, ийгиликтерди, кутулууларды берген. Кудайга каршы чыккандар, аларды Алла Таала кандай гана кыйраткан, жок кылган, түп тамыры менен үзгөн, булардын баарын жолдон болорун айтканда. Биз бүгүнкү күнү келип эле кыйналып ар жактан эле жооп издеп таппай эле, жооп толук эмес, ката чыгып калып, бүгүн жакса, кийинки кылымга жакпайт, кийинки доорго жакпайт. Алла Таала Куранды ушундай берди, кыямат күнгө чейин келе турган доордун бардыгына жооп бере турган кылыпчы. Анткени биз билбейт элек 100 жыл мурда сотка чыгарын. Бирок Алла Таала билет эле буну. Эми ана дагы 100 жылдан кийин эмне болорун дагы эле билбейбиз биз. Мүмкүн мына суу менен машиналар жүрүп калар. Аба менен машиналар жүрүп калар. Бүгүнкү күнү бензин менен жүрүп атса, бир учурларда ошо көмүр менен жүрчү эле. Анда мурда дагы бир башкача эле, кол менен эле айдап. Мисалы бул карасаңдар, бул инсанга Алла Таала акыл бериптир да. Мына 2000 жыл мурда чымчыктар кандай үй курса ошондой эле үй куруп атат да. Макулбу? Балчы эле кандай болсо аларда өсүү жок, өсүү инсанда. Мурда таштан үй курган, азыр бүгүнкү күнү келип алып, кандай да кооздорду куруп атат. Мынандайлары жок эле да. Бул өсүү, инсанда өсүү бар экен. Ошол өсүүсү өзүнө зыян бербей турган, чөйрөгө зыян бербей турган жолун Кудайым көрсөтүп койгон. Мына ааламда Алла Таала айтат: "Аллади халака лакум ма фил арди жамиан". Силердин пайдаңар үчүн жер бетиндегинин бардыгын жараттым. Пайдалангыла, бирок чек менен, туура пайдалангыла. Суусунан, отунан, жеринен, абасынан, мөмө жемишинен, бардыгынан исрапкерчиликке чектен чыкпастан туруп, ошо туура пайдалангыла деп Алла субхана ва таала берип атат да мынакей. Бул жашоо тиричилигибиздеги. Жашоо тиричилигибизди карасак. Эми башка бир системага келгенде кандай болуп калды? Мына жерде 10 отурабыз. Ким болом десе аны шайлап алгыла деп. Анан көрө карап туруп, эң жөндөмдүүңөр ким? Ошону шайлагыла. Ал эки иш кылсын деди. Бардыгына тегиз жакын, тегиз узак, адилеттүүлүк тургузсын. Экинчи, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруун токтоткосун деди. Кимге Кудайым бир утурумдук бийлик берген болсо, бир эки адамга чоң болсо дагы, ушунун Алла субхана жоопкерчилигин берип коет. Анткени пайгамбарыбыз айткан, акыркы дүйнөдөн кайтып атканда эки нерсени кайтып айткан да. Жаны мына чыгат деп атканда, ас-сала ва ма малакат айманукум. Намазга көңүл бургула, намазга көңүл бургула, намазга алып кетпесин. Акыркы сөздөрү үммөткө болгон осуяттар ушул эле. Жана кол алдыңардагы иштеп аткан кишилердин акысын эстейт, ушул эле. Адай Алла Тааланын укугунда намазды эстетик. Бенделердин укугунда кол алдыңызда иштеп аткан адамдардын укуктарын эстетик. Мисалы падыша бардыгына жоопкер. Губернатор, айыл өкмөт, эми үй бүлөнүн кожоюну катары, ата, бала чакасына жана башка. Ушуну пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эки сөзүндө мындай болуп кетип атпайбы? Ошон үчүн урматтуу аксакалдар, мына бизге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эки жоопкерчилик таштаганда, биринчиси өзүбүздүн адеп аклагыбызды оңдоштугубуз, ички дүйнөбүздү тазалаштыгыбыз, намаз, ибадаттарды Алла Таалага сыйынып, Алладан гана сурап, Алладан гана коркуп, Алладан үмүтүбүздү үзбөй, Алла Таалага дайыма жалбырап, жүрөгүбүздөгү арыз муунубузду Кудайга жеткирип, Кудайдан коркуп жашасак эле бул биринчи чоң жоопкерчилигибиз экен. Эми Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат: "Жакшы кулк мүнөздүү адам түнү бою намаз окуган, күндүзү орозо туткан, өмүр бою ошодон да жогору" деди да. Болсо түнү бою намаз окуган оңой эмес. Багым куптан намаздан кийин Аллаху акбар деп багымдатка чейин намаз окуш оңой эмес. Эми күндүзү орозо тутуш, ушуну өмүр бою аткарыш оңой эмес бул. Буну ибадат дейт. Ибадат оңой экен. Адеп ахлак кыйын экен. Адеп ахлак кыйын экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып аткан адеп ахлак. Эми караңыз, ушул түнү бою орозо тутуп, күндүзү аны айтсам, ысык күндө орозо тутуш жеңил. Бирок бир адам сизди капа кылып койсо, аны кечирип коюш кыйын экен да. Кечирип коюш кыйын болуп атат да. Şu kechirib so'rab болсо, мисалы карап туруп, канча Куран окуштук, ибадат кылыштык, буларды намаз, ажылыкка барып келсе, булар оңой эле. Бирок сизди бирөө сөгүп койгон,
Сизди бир аркаңыздан ушактап койгон, ошону Алла үчүн кечирип коюштук, бул кыйын экен да. Адеп ахлак пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошончо айтты да. Кимдин ахлагы, адеп ахлагы жакшы болсо, мен гарантия берем деди. Фирдаус бейишинен ошого жай алып берем депчи. Фирдаус бейишинен ошого жай алып беришлик мына менин мойнумдагы милдет, менин гарантиям, заманат дейт анан. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүгүнкү тилекке каршы биз аз-маз кээде мындай динге келди, диндар деп коебуз. Намаз окуп атат, орозо тутуп атат, кичине аз-маз зекети бар, ажылыгы бар, ушу менен диндер үчүн калдык да. Бирок коомчулукту динге тата турган болсок, анда коомчулук менен азыркындай адеп ахлак, сабырдуулук, кечиримдүүлүк, бири-бириге жакшы көрүү. Мына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам да кечирген кара 21 жылдык зулумду кечирди. 21 жылдык кан төгүлөрдү, өзүнүн ушул абасынын баласынын мурду кесилип, булагын, боорун, бөйрөгүн алып чайналган. Ушулардын баардыгын өзүнү өлтүргөнгө чейин башына 100 төөнү тайган. Ушулардын баардыгын пайгамбарыбыз кечирди да. Акыр кол алдына барганда адилеттүүлүктүн талабы акысын алса болот эле, өчүн алса болот эле. Меккеликтердин баардыгын жеңгенден кийин айтты да. Не кылайын эми силер менен деп. Баардыгы билет. Баардыгы билет. Айтты. Сиз деди, өзү жакшы адамсыз, жакшы адамдын баласысыз. Эмне кылсаңыз сиздин акыңыз бар деп. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтты. Не деди? Бак, антумут тунака. Баргыла силер баардыгыңар бошсуңар. Мен силерди эч кимден өч албайм. Алла үчүн силерди кечирдим деди. Ошондо жүрөгү таш болуп калган кафирлардагы өзүнүн дининде тура албай, пайгамбарыбыздын динине келип кабыл алышканда, таш боорлор, адам жегичи людоедтер исламды кабыл алган. Азыр Кудайга шүгүр адамдын канын ичкен, адамдын этин жеген бизде жок Кудайга шүгүр. Эшек чочкон кылып жата турсун, адамдын этин жеген адамдар адам болушкан. Ислам динде нуру жүрөктөрдү ушундай нурлаган. Өздөрүнүн кыздарын тирилей көмгөн адамдар адам болушкан. Бул деген ислам дини Алла субханаху ва таала инсанды ушундай бир айбан болуп кеткенден токтото турган, дозоктун отуну болуп калбасын деген Кудайымды мээрим экен да. Ошон үчүн бизге мына такнакай кылып берип койду эми динди. Ошон үчүн башка пайгамбар келбейт. Мурда пайгамбарлар көп жашаган. 1000 жыл жашаган, 500 жыл жашаган, 700 жыл жашаган, 150-200 жашагандар эпти көп. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 63 эле жыл. 63 жыл кыска да. Эми ошо 63 жыл, эми 40 жылда пайгамбарчылык берип атат. 23 эле жыл болуп атат. А өзүнүн пайгамбарчылык мөөнөтү кыямат күнгө чейин. Кыямат күнгө чейин башка пайгамбар келбесе, кыямат күнгө чейин мөөнөтү бүткүл aalам, өзү Мекке менен Мединадан чыкпаса, анда ошо адам кичине акыл жүргүзсө мусулмандарга түшүнүп келмек да. Демек, кыямат күнгө чейин Алла Таалам пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүн тандап койду да. Пайгамбарларды тандагандай, бул үммөттү дагы тандаган, бул үммөт тандалган. Эмне деп? Муаз разияллаху анху айтат, мындай деп келе. Йеменге барып атканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осият айтып, барып туруп Йеменге барганда, эмне биринчи кыласың дегенде, биринчи мен Алланын бирдигине, жалгыздыгына, бардыгына чакырам деп. Андан кийин ага макул боло турган болсо, намаз, орозо, ибадатка чакырам. Андан кийин байларынан зекет алып, кембагалдарына берем. Бирок ошондо пайгамбарыбыз айтканы, өтө байлардан жакшы малын алып койбо. Кембагалдан орточосун ал. Ошондо орто малын өтө арыктаа болбосун, орто малын алып араңгыга бер. Бир маселеден аны чече турган маселе болсо кандай кыласың деди, Курандан карайм деди. Курандан таба албай калсаң кандай кыласың десе, хадистен карайм деди. Хадистен таба албай калсаң эмне кыласың десе, айтат, анда Куран, хадиске таянып, Кудайга таянып туруп чечим чыгарам деди. Өтө жакшы, азаматсың деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканы, ошентип барганда Йемендиктер сурады да, кимсиң дегенде, бул айтты, ана расулилля. Мен Алланын элчисинин элчисимин деди. Алланын элчиси бу шариаттагы Алла Тааланын тарабынан вахий түшкөн элчи. Анын элчиси дегени мен үммөт, менин мойнумдагы милдет пайгамбарга келген аманатты эл журтка жеткириш үчүн деп мындай айтып берди. Бүгүн мына кийинки келе турган муундарга баарыбыздар ушундай жеткиришлик, ар ким өз тармагында. Мечиттерде айтабыз, Эрменке болсо ырчылар топтоп алып, бул жактан сиз физиктерди топтоп алып, аксакалдар топтоп алып, спортсмен топтоп алып, бул бардык мусулмандын милдети болгондон кийин коомчулук оңолбосо кыйын. Коомчулук бир кандай десем бир бутагы менен эле оңолбойт да. Башка бутактардын баары чирик болсо, бир бутак өсө албайт ал. Ошондуктан иншалла жалпы баарыбызга мындай милдетибиз бар. Туура кече Американын немеси келди, посолу келди. Мына азыр жаңы туруп турган.
Бул 78 жашта экен. Кайсы мамлекетке барса чырчата чыгарган экен. Грузияда, Литвада, Югославия, Босниядағы ызычулар, Европадағы, Грузиядағы, Карабахтағы, Армениядағы ызыч каякта болсо эми. Анан орустардын эксперттери, алардын айтуулары, спецслужбалардын айтууларына караганда, бул ушундай жөн келген жок Кыргызстанга деп эле чочтуп эле, анан кээде анда шпион да. булар эми анык эле. Анан келип анан сүйлөшүп көрсө Кудайым ушуну даават урсун деп мага жибериптир. Анан кийин мен деп анан алхамдулилlah кабыл алдым. Кече 25 мартта келмей эле жок. Алланын алдына барганда күнөөкөр болуп калбайын, ушуга даават берип коеюн деп анан кийин ошондо ачык эле айттым башында. Ислам менен мусулманды сиз эки бөлөк түшүнүңүз. Аксакалсыз акыл насаат катары эмес, маалымат катары сизге айтып коеюн. Бул деген ислам терроризмге каршы күрөшүп келген, кыяматка чейин күрөшөт. Birinci sözde isteyemezler. Бүгүнкү күнү аз-маз өзүн жардап тияпбек, ал ислам эмес. Тияпбектен эме болуп аткандар. Ислам пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды карап жашаганды ислам деп айтабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл адамзат, мусулман эмес, бардык адамзаттын канын сакташ үчүн келген, мал мүлкүн сакташ үчүн келген, обруй укуктарын сакташ үчүн келген. Ушул үч укукту чоң, ушундай маанилүү нерселерди сакташ үчүн пайгамбарыбыз келген. Биз ошонун үммөтүбүз. Сизди мен Кудайдан тилейм, эки мамлекеттин ынтымагына себеп болуңуз. Эки мамлекеттин ушундай бир достугуна, жамандыкка себеп болбоңуз. Ачыгын айттым мен муну. Бул жерден анан кийин анын сөзүнөн бир сөз ушул болду. Англис тилин үйрөтүү, медреселерге кесиптик. Мен айттым, кесиптигиңизди колдойбуз дедим. Кайсы жакшы нерсе боло турган болсо, биз ага иншалла дайыма колдойбуз. Кыргыз эли өзү айтып калды, эсиңерде иштеп жүргөн экен да. Мен ислам менен Азербайжанда киши тааныштым, дагы таанышайын ушундай деп тур. Анан айтты. Бирөө дейт, мындай деп жазыптыр. Мен ого биринчи күлкүм келди, кийин жиним келди дейт. Бир киши интернетке европалык экен, мусулмандар кайрымдуулук кылбайт деп неме жазган экен дейт. Бул жалган дейт, өзү айтат. Азербайжанда бир шия досум бар эле, чогуу мен эмеге кирдим да, чиркөөгө кирдим, чыгып келатсам, бир мусулман эмес, тилемчи сурап аткан экен, тиги мусулман шия берди. Ана мен сурадым эди. Сен мусулман эмеске акча бердиң го десе, бизде берет деп айтты. Ушудан улам мен билем, исламда адамдарды бөлбөстөн туруп, кайрымдуулук, ушу инвалидтерге, чектелип калган муктаждарга, ушуларга бардыгына неме кылып бер жардам берет депчи. Анан айттым, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, мына биз адамзаттын бардыгына тегиз карап жардам беребиз. Ал эмес ал. Десек бир топ ал мисалы таасирленип, ана киши сүйлөшүп, оштукта түштүктө ана киши баштан айтып койду, динди саясатташтырбаш керек. Бир. Экинчиси, динди улутташтырбаш керек. Бул экинчи бул динди улутташтырып, дин бул улут эмес. Бул жакшы түшүнүш керек. Бул адам баласына Алланын тарабынан кудайлык жолдомо. Эки дүйнөдө туура, бактылуу болсун десе, ушунун жолдомосу болду. Анан ага акырын кептен калтырып мен айтып койдум да, экстремизм менен терроризмге сөз болгондо, мына президентибиз концепция кабыл алган. Как раз мен концепция бар эле. 2014-төн 2020-жылга чейин концепцияда чоң пункт турат. Экстремизм менен терроризмге алдын алуу күрөшүү деген. Мына деп. Ушу менен азыр бир жылдын ичинде биз бардык областтарды тегеренип, кыдырып, элге түшүндүрүп келдик. Элге баарын түшүндүрүп келдик. Ошо элге айтып аткан жерибизде ар бир айылда ал жерде участковый бар, айыл өкмөтү бар, имам бар. Мына үчөө эң бир кандай десем, бир элдин алдында, Алланын алдында дагы жоопкердүү адамдар ушулар. Ушулар биригип, ошо айылда ким ачка, ким ток, ким наркоман, ким алкоголь, ким Сирияга кетти, ким кеткен жок, ким Россияда, ким бир жерде, кимдин баласы кандай, ошонун баардыгын көйгөйүн ушу үчөө билиш керек. Кайсы үйдө курсагы ач, кайсы үйдө курсагы ток. Мына ким кандай кыймылдап атат? Айтсам бул мындай дейт. Үчөө тең айтасың туура, бирок имамдын жоопкерчилиги чоң көбүрөөк дейт. Көбүрөөк деп айтат да эми. Себеби мыналардын баардыгын түшүндүрүштүк ушу имамдан дейт. Анан көпүктө кырыш отуруп кой, сизге да ушу жакшылык ийгилик, аман болуңуз, тынч болуңуз деп акырын чыгарып койдум ошол. Жаным келип турду. Жаным келип турду.